Мен ушундай келиндерге таң калам. Төркүнүнө барса, чай ичип, дасторкон жыйнабай турган жерге келдим дешет го. Кечээ күнү жолдошум апаңдыкына апарып таштап келейин бир күн, үйүн жыйнап жардамдашып бер дегенден келип, апамдын казандарына агартып берейин дедим. Апамдыкына келсем, эркелеп жатып албай, бир ишини бүтүрүп кетейин дейм. Негизи чыккан кыз чийден тышкары дегендей, бара-бара апамдыкына дагы ойлонуп келип калат экенсиң. Мен Баткендин кызы Ошунун келини болом. Анан төркүнүмө тез каттай бербейм. Убакыт өткөн сайын төркүнүмө барардан дагы ойлонуп калат экенсиң. Бир чети балдар менен барып, апамды жүдөтүп кыйнабайын десең, экинчи чети кошуна колуңдон, тууган уруктан айбыгып калат экенсиң. Сыйласаң сый көрөсүң деген сөзгө аябай катуу ишенем. Андыктан бул өмүрдө бири-бирибизди сыйлап өтөлү. Айымдар менин баракчама кат алып алып, мени колдоп коюңуздар. Сураныч буюрса, жакшы рилстерди киргизип турам. Мени колдоп, видеолорумду бөлүшкөн адамдарга терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар.